Өзгөчө бүгүн жана бизде чет жагынан лидерлик мектептерде үйрөткөн тренерлер келет да. Келип атышат. Алар эми практикадан алып, кадимки бизнес практикадан же менеджменттен алып 8 саат $400-500 лекция окуп кетип атпайбы? Биздин колтугубузда турган китепте ушулар турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүнөзү ушул. Аманаткөйлүк. Жана өтө сонун көрсөтүп берди, кыянатчынын портретин айтып берди. 200-дүүлүккө апарып койду. Мунун адам өзүнөн чыгарат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманаткөйлүгү келет. Душманга да кыянаттык кылбо. Айттыңбы? Кыл ошону. Айтардан мурда ойлон, айттыңбы? Кыл. Бүгүнкү күндө тилекке каршы бизди кууратып аткан нерсе биздин кыянатчылыгыбыз. Жөнөкөйдөн баштап, ода кылат, келбейт. Телефон кылсаң, телефонун өчүрүп коет да. Ошол жерге дагы биз чакырып алып келе албайбыз. Келем дейт, келбей койт. Бирисин алса бербейт. Жок кылып бузуп анан сындырып берет. Мен диндин аманатын айткан жокмун. Биз азыр динге чоң кыянаттык менен отурабыз. Бул жөнөкөй баягы күнүмдүк жашоо. Күнүмдүк жашоодо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөйдөн баштап глобалдык масштабка чейин бирдей аманат.